Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Сокулукта 8 жаштагы баланы унаа сүзүп качкандыгы айтылды. Чүй облустунун Сокулук районунда жеңил унаа кичинекей баланы сүзүп айдоочу качып кетти. Бул туурасында Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, кырсык 26 майда саат 7:50 чамасында Сокулук айылынын Совет көчөсүндө орун алган. Белгисиз айдоочу 2017-жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Жаш бала окуядан кийин аймактык ооруканага жеткирилди. Жол кырсыгына чектөө 1993-жылы туулган жаран кечээ 27 майда кармалып, тергөө кызматына тапшырылды. Ал эми унаа айып короо жайына токтотулду. Президент Садыр Жапаров Борбордо жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлер кеңешинин делегациясын кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 28 майда өлкө башчынын администрациясы билдирди. Мамлекет башчысы анда Кыргызстан аймактык коопсуздукту жана мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого багытталган ар кандай демилгелерди активдүү илгерилетип жатканын баса белгиледи. Президент ЧКУК коргоо министрлер кеңешинин кезектеги отурумунда тараптар уюмдун жоопкерчилигиндеги актуалдуу маселелерди талкуулап, аларды чечүүнүн конкреттүү жолдорун сунуштаганына ишеним билдирди. Ошондой эле ЖКУКга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери терроризм, экстремизм жана киберкылмыштуулук сыяктуу заманбап коркунучтарга каршы биргелешип күрөшүүнүн маанилүүлүгүн, ошондой эле тыгыз маалымат алмашууну жана аракеттерди координациялоону жолго коюу зарылдыгын белгилешти деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары ЖКУКнун укуктук базасын өркүндөтүүнүн жана аскердик техникалык кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгү белгиленди. Кара Кулжада 38 жаштагы аялдын өлүмү. Келинди жакындан тааныгандар маалымат берди. Мектептеги 20 жылдык салтанатка барган аялды классташтар менен сүрөткө түшкөн үчүн күйөөсү кызганып, сабап, андан кийин атып салды. Бул тууралуу бүгүн 28 майда Супер KG порталына маркумдун жакындары айтып берди. Алардын айтымында жолдошу жубайы менен чогуу 20 жылдыкка өзгөнгө келген. Бирок ошол эле күнү кайра Кара Кулжага жөнөп кетишкен. Классташтары иш-чара бүткөнгө чейин жанынан чыкпай жүрдү. Алар акыркы коңгуроо аземинен кийин мектептен чыгып чогуу сыйга барышмак. Бирок ага калбай расмий иш-чара бүтөрү менен экөө чогуу кетишкенин айтышты деп билдиришти жакындары. Ошондой эле маркумдун артында 5 баласы калганын кошумчалашты. Эскерте кетсек, буга чейин Кара Кулжа районунда 38 жаштагы аялдын өлүмүнө шектелип, күйөөсү кармалганы тууралуу маалымат тараган. Мексикада кароосуз калган үйдөн 17 адамдын сөөгү табылды. Мексиканын Гуанахуато штатындагы Ирапуато шаарында кароосуз калган үйдөн 17 адамдын сөөгү табылды. Чет элдик басылмалар бул тууралуу аталган өлкөнүн прокуратурасы кабарлаганын жазышты. Табылгандардын арасында 5 адам, 4 эркек, 1 аял киши дайынсыз жоголгондордун тизмесинде болгон. Сөөктөрдөн тышкары союлдар жана күрөктөр да табылган. Масалык киши өлтүрүү эки кылмыштуу топтун ортосундагы чыр-чатакка байланыштуу болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Клуб медиасы кабарчысын УКМК суракка алып кеткенин билдирди. Бүгүн 28 майда клубдун оштогу журналисти Зыягүл Болот кызынын үйүндө тинтөө жүрүп, өзүн УКМК суракка алып кетти. Бул тууралуу клуб медиасы анын жакындарына таянып жазып чыкты. Алардын айтымында жарандык кийимчен адамдар өздөрүн УКМКнын кызматкерлери деп тааныштырган. Аны менен катар Болот кызынын иш ноутбугун, уюлдук телефонун кошо ала кетишкен. Азырынча окуянын чоо жайы белгисиз.